Эже жөнүн коюң, эже коюң. Неге ачпайсың? Коюң, бул жагы андай болгон эже. Зордуктады, өздүрдү, кордоду. Боло береби? Мындай резонанс кылмышты соттор деле адилеттүүлүк менен карап берет дейм. Анан эч жок дегенде пожизненно берип жок кылыш керек муну. Биздин талабыбыз ошол. Мында чогулган 100гө жакын адам 19 жаштагы кызды өлтүрүүгө шектелип кармалган жаранга каршы акцияга чыгышты. Акция шектүүнүн үйүнүн алдында Дагырагы Сузак районуна караган Сасык булак айылында орун алды. Мындагылар шектүүнүн үй бүлөсү менен чогуу башка жака көчүп кетүүсүн, аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатышат. Ушундай адамдардын жашаганга мүмкүн эмес. Сүргүзбөсүн о үйүн. Тегиздеп койсун. Неде айыл өкмөтү турат? Айыл өкмөтүнөн сураныч. Өзүңөр миңер менен иштеп туруп, нойду жок кылгыла, биз кайда келбейди. 122 берени адам өлтүрүү деп эле айтып атат берди. Эч кандай 122 беренеге кошо зордуктоо деген өзүнчө статья бар. Бул зордуктоо үчүн деле өлүм жазасына тартылыш керек бул. 122 адам өлтүрүү өзүнчө. Булар ошону да актайбыз деген ошол депутаттарга жетсин ошол. Ошолордун да кызы, балдары, өзүнүн немелери бардыр. Законго таяп туруп, ошо өлүм жазасы бизде жок. Чыгарыш керек деген ошону. Анан эч жок дегенде пожизненно берип жок кылыш керек муну. Биздин талабыбыз ошол. Муну кандай ушундай кызды, ушундай жакшынакай кызды көзүн жалтырат туруп ушундай кылып өлтүрөт. Ойлоп көргүлө өзүңөр деле. Жолдо силерге окшогон машина жүргүнчүлөр жүрөт. Алла билет. Чогулгандар талаптарын аткарууну өтүнүп, маселеге коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн бурдуруу максатында Бишкек Ош жолун тосуу аракетин көрүштү. 5-10 мүнөттөн кийин жол кайра ачылды. Жеринде коопсуздукка милиция кызматкерлери көз салып турушту. Жергиликтүү бийликтен да келишти. Жабырлануучу тараптын дагы, шектүү тараптардын дагы өзүнүн мыйзамдагы укуктары бар да. Биз ошол мыйзамды аткаруучу өкүл катары биз бардыгын укуктарын коргогонго биз милдеттүүбүз да. Анан кийин азыр эми айыл өкмөткө кайрылып атасызар, сүрдүрүп бергиле депчи. Жок, андай талап. Бул да бирөөнүн укугу да. Ошону талаптык ичине акырыныраак коелу. Силердин талабыңар ушундай болуп атабы? Ошо талабыңар ушундай болсо, давайте айыл өкмөт эми акимге, сотко кат жолдогула. Если сот чечим чыгарып бере турган болсо, айыл өкмөт судовойством кылып чечимди аткарып берет. Ошондой кылалы. Азыр булардын укугу жок. Бирөөнүн мүлкүн сүрдүрүп салып, эртеңки күнү мыйзамдын алдында жооп бергенгечи, туура түшүнгүлө силер дагычы. Маркум Майдана 19 жашта болчу. Ал үй бүлөдөгү 4 бир туугандын жалгыз кызы эле. 7 ноябрь күнү Базаркоргондон Жалал-Абад шаарына окууга кеткен бойдон бир күндөн кийин сөөгү Ноокендеги сайдан денесинде көк ала тактар менен бети шишиген абалда табылган. Башына катуу сокку жеген дешет жакындары. Эч мындай оюмун түгүнө жетпейм да, бул кызымды кандай мыкаачылык менен өлтүргөнүнчү бул акмактынчы ойлосом. Садыр Жапаровга, Камчек Тайшикке кайрылуу кылат элем. Ушул немен чечип берсин. Мен ошо мага окшогон энелер сыздабасын. Ошо бир кызым бар элем, ошол кызымын агыбак уктатпасын ушулардычы. Буну өтө жаман кылып өлтүргөн. Туура эмес бул деген. Анан эмне үчүн мунун укугун коргойт? Үйүн жок кылыш керек, уругу менен жок кылыш керек. Биз коркуп атабыз азыр. Бир күн өзүм эле мен көчөгө чыгып алып корктум. Эми эмне болот экенмин деп. Кантип кетем мен жалгыз деп. Жалгыз чыктым эле. Мындай болбойт. Кийин мен кызым да ушу Жалал-Абадта окуйт. Ошону коркуп атам биз дагы. Bunun uruğu da kılıqtı bul. Çıksa da kılgat bul kılıqtı. Min için bizge görsetpeyt. Шектүү катары Сузак районунун 58 жаштагы тургуну кармалган. Ал буга чейин зордуктоо жана башка беренелер менен бирге бир нече жолу соттолгон. Акыркы жолу 2021-жылы Баңгизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Жалпысынан өмүрүнүн 20 жылы камакта өткөнү айтылат. Шектүүнүн айрым кошуналары да андан шектенип жүрүшкөн. Биз өзүбүз деле кооптонуп жүргөнбүз да. Анан буну вообще биз укпаганбыз. Биз жогору жакта жашайбыз, биз укпаганбыз. Берге эл чогулгандан анан кийин биз билип отурабыз да. Ага чейин вообще укпаппыз. Анан кийин былтыр деле мисалы мына жерде кошунасына жалгыз аял бар эле, ага кол салды. Аны ошону билип туруп деле элдер унча калган жок да, просто мындай коркуп да. Мисалы берде кошуналарга да биз өзүбүзчө айтабыз да, эмнеге айтпагансыңар, биз өзүбүз коркконбуз дейт. Берденчи. Может, бирдеке кылып коет, мындай коркуп сүйлөй алган эмеспиз депчи. Анан биз деле өз буга чейин деле сүйлөбөй жүргөнбүз, айтпай эле жүргөнбүз. Биз мындай кошуналардан деле алыс эле өзү бул. Мынтип ар ким деле катташа бербейт да бул менен. Биз ойлоп коебуз да, бул эч кандай эч жерде иштебесе,
мисалы үйүндөгү түрлүү машиналарды минет да булар. Үйүндө түрлүү машиналар минет. Мисалы Toyotаларды минет, Matiz турат, бирде КамАЗ турат. Мынтип карап өтүп коз, бул эч жерде иштебесе, эч кимсе эч жерде иштебесе, бул кандай бул акчаны каяктан алат деген. Ошон үчүн ушунча эл үчүн ушундай бир талап менен чыгып атабыз. Жашабасын. Жашабасын берди. Мынау үй бузулсун вообще. Ошол үйдү сүрдүрсүн. Керек болсо ушундай талаптарды коюп атабыз. Бирок Колдонбосун алышты. бир эле ушул жерде жашагандарга эмес, бул бардыгына коркунучтуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн тиги өлгөн кыз Акмандан экен. Ооба. Көргөн жерге охотага чыгат экен. Булчу шоколаддарды алып алып, тиякпай кылып алып туруп айтып атышат. Биз бул жерде 35 Охотага чыгып, аңдып, ошол каерден попал болуп калат. Керек болсо бардык жарандарга коопсуз, мына коркунучтуу болуп атат. Туурабы? Мындай адамды билбейм, өлүм жазасына тартыш керек, болсо пожизненный бериш керек. Ушуга окшогонду коргоп Бишкектен учуп келип аттыр. Жана ким айтып өттү, Сейит. Ошого окшогондордун өзүн териштириш керек. Эмне үчүн ушуга окшогондорду коргоп келе калып атат? Мында камкорду коргоп аткан центрпитига болбой эле койсун. Андан бери кетмен чаап адал окат жесин. Арамдардын окатын жебей. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору аталган шектөө кыйноого кабылганын маалымдаган. Анда шектөө райондук милицияга 10 ноябрда алып келинип, ал кызды өлтүргөнүн мойнуна алган. Бирок укук коргоо кызматкерлери башка да кылмыш иштерин жасаганы тууралуу көрсөтмө алыш үчүн аны 2 күн сабап, зордук зомбулук көрсөткөнүн билдирген. Учурда шектөөнүн милиция тарабынан сабалганы боюнча атайын ичкиликтөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Милиция кызматкерлери тарабынан үйүнө жана үйүнүн короо жайына тинтүү жүргүзүлгөн. Тинтүү учурунда баса белгилей кетүүчү жагдай ушул жерде тинтүү учурунда 19 жаштагы каза болгон кыздын ошол каза болгон күнү кийип жүргөн кийимдери анын үйүнөн табылып, далил буюм катары алынган. Шектөөнүн денесиндеги жарат боюнча азыркы учурда Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан иликтөө иштери башталган. Кошумча маалымат болсо билдиребиз. Окуя Нокен районунда 8 ноябрда болгон. Шектүү тергөөдө берген көрсөтмөсүндө кызды Базаркоргондун Акман айыл аймагынан Жалалабад шаарына баруу үчүн жолдо турган жеринен алып кеткенин айткан. Кызды автоунаасына отургузгандан кийин Сузак районунун аймагында өлтүрүп, сөөгүн Нокендеги каналга ыргытып жибергендигин моюндаган. Ага 122 беренеде каралган адам өлтүрүү менен иш козголду.